Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu ve nusalli ala Resulü Kerim. Amma ba'd. Bütkül alamlarda jaratkan Allah Ta'alaga maqtollar olsun. Dünya ahiretin baxtılılığını gösterip bergen Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salam jana salavatlar olsun. Azırkı tema mına şu sorular boyunca bugünkü günde bizdin şu migrant mekendeşlerden jürөгүн көйгөйү бул үй бүлөлүк тема. Үй бүлөлүк темага bir көңүл бурсак, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эң жакшы эркек бул үй бүлөсүнө камкордук кылган, үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылган дейт. Бүгүн келиңиздер урматтуу бир топ мусулмандар, үй бүлөдө бүгүн үй бүлөлүк баалуулукту баалап, кадырлап, көңүл буруу каяктан болот? Ошол үй бүлөнүн ээси болгон, үйдүн ээси болгон ата дейбизби, же болбосо ошол үйдүн ээси, ошол аялдын күйөөсү дейбизби, ошол үй бүлөдөгү аялдын жана ошол уул кыздардын тарбиясын бере турган атанын ролу өтө чоң рол ойнойт. Ошол атанын тарбия берүүсүнө көмөктөшкөн, ошол ата-эненин атанын тарбия берүүсүндө жардамчы болгон эненин ролу да аябай чоң ойнойт. Ата өзүнүн аялын укугун, баалуулугун эгер ордуна кое турган болсо, кадырласа, урматтаса, ушул балдарымдын энеси десе, ушул Аллах Тааланын берген бир неаматы, Алланын берген бир жакшылыгы деп баалай турган болсо, эгерде ошондой боло турган болсо, анда ал үйдө Аллах Тааланын рахматы, Алланын жакшылыгы, Аллахтын мээрими болот. Аял кишиде үч нерсе болсо, ошол бактылуу, жакшы аялдын сыфаты. Кайсы десе, аял кишилердин үч нерсесинин жакшысы, биринчиси тили таттуу болсо, жакшы сүйлөсө, эрине жакшы сүйлөсө, балдарына жакшы сүйлөсө, тилинде Алланын улуктугу болсо, тилинде пайгамбарыбызга болгон салават болсо, Аллага болгон зикир болсо, ата күйөөсүнө болгон урмат сый, ушундай бир таттуу сөздөрдү сүйлөп, кыйынчылыкта болобу, жакшылыкта болобу, оорчулукта болобу, жеңилчиликте болобу, ошол күйөөсүнө колуна кол, путуна пут, жанына жан болушундай бир колдоо көрсөтүп тура турган болсо, ошондой аял бактылуу болгон аялдын белгиси дейт. Ар дайым, экинчиси ушул ар дайым жүзүдө жылмайуу болсо, күйөөсүнө колунда бар болуп келеби, колунда таап келеби, таппай келеби, турмушта барбы, жокпу, ошол бар жокту да билдирбестен жылмайып тосуп ала турган болсо, жылмайып мамиле кылган болсо, мына ушул да бир бактылуу болгон аялдын белгиси дейт. Ошондой эле жакшы, чырайлуу кулк мүнөз, ошол эрине келгенде ар дайым барда дагы, жокто дагы, кыйынчылыкта дагы, барчылыкта дагы ушул жакшы кулк мүнөзүн көрсөтсө. Кандай кулк мүнөзүн? Келгенде жакшы күлүп жайнап, ушу чарчап келгенин чарчоосун жаза турган кулк мүнөз. Мындай эркелеп, балдарымдын атасы деп, балдарымдын атасы деп урматын ордуна кое турган болсо, ошон үчүн Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан, эгерде Аллах Таала уруксат бергенде эле, мен аялдарды эрлерине сажда кылышка буйруйт элем деп. Ошон үчүн ата бабаларыбыз да жөндөн жөн айткан эмес, аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы деп. Ошого эжелер, карындаштар, агалар, инилер, келиңиздер өзүбүздүн үй бүлөбүздү сактап калыштыктан бир оюн ойлонойлу. Ойлонойлу ушуну бүгүнкү күндө. Өкүнүчтүүсү бүгүнкү күндө ушу жаш семьялардын ажырап калышы, ушу ачууга алдырып, шайтан алейхиланага жем болуп, ушу талак сөзүн айттыртып сурап алган эже карындаштарыбыз да көбөйүп атат. Ошол ачууга алдырып, ошол сөзгө намыстанып, шайтан алейхилана жем болуп, талак берип, балдарын тирүүлөй жетим калтыргандагы эркектер көп болуп жатат. Ошого айтат элем, келиңиздер эже карындаштар, канчалык урушсаңар дагы күйөөңөрдөн талак сурабагылачы. Күйөөңөрдөн талак сурабагыла. Урушуп жатканыңарда талак деген сөздү унутуп койгула. Жана ошондой эле урушуп аткан эркек аялга теңелбестен, аял менен айтышпастан, ошол талак деген суроону ооздонбастан сөздү, талак деген сөздү бир оюңарга албастан, бир башка темага, башка сөзгө сабырдуулук менен, же болбосо кулакты жаап берип ошол жерден чыгып кеткенден бир жолун көздөсөңүздөр деп мен айтат элем. Үй бүлө бекем болсо, мамлекет бекем болот. Үй бүлө ынтымак болсо, мамлекет ынтымак болот. Бул кичинекей бир үй бүлө, бул өзүнчө бир мамлекет. Үй бүлөдөн анан мамлекет жаралат. Ошого мекендештер
кала түздө бирде бар болот, бирде жок болот, бирде оор болот, бирде жеңил болот. Ошондой учурда ушундай нерсени кармап калыш үчүн ошол эркек үйүнө имандын сабагын, диндин сабагын, Алланын улуктугун, пайгамбарыбыздын мубарак сүннөт жолдорун жашаштын жолуна алып келишти атанын милдети. Балдарын имандуу кылып тарбиялаш эненин милдети. Ошон үчүн бекеринен айтылган эмес, энелердин кучагы медресе деп. Энелер мээримдүү болсо, энелер райымдуу болсо, энелер такыба болсо, алардын балдары намыстуу болот, кыздары имандуу болот. Балдары да имандуу болот, кыздары намыстуу болот. Ошого бардыгыңыздарды имандуу болушка, такыба болушка, адилеттүү болушка, Алланын астында коркуп, эртең ушул аялымдын үстүнөн жооп берем деп эркек ойлонсо, эртең ушул аялым эримдин астында укугун бере албай калдымбы деп жооп беремби деп аял киши да Алладан жооп беришти ойлонсо, ошондо мен ойлойт элем, мен жакшы күмөн кылат элем, үйдө ушундай машакат, үйдө ошондой бир проблемалар жаралбайт эле деп. Келиңиздер, баарыбызга Алла Таала аманчылык, тынчтык, ынтымак, биримдик, имандуулук, дин менен жашашты Аллах Таала насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.